Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирдик берүүлөрүбүздү сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат программасы алуунда студияда Мырзакан Мамашев. Парламенттик шайлоонун карааны алыстан көрүнө баштагангабы Мекен ынтымагы партиясы Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга келер алдында баш көтөрүп калыптыр. Анын үстүнө саясий партиялар үчүн шайлоо күрөөсүнүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго төмөндөтүү жөнүндө демилгечи топтор шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштап башташты. Исхак Масалиев парламенттеги көпчүлүк коалициянын курамынан КСДП фракциясын чыгаруу сунушун айтты. Шайлоо күрөөсүн төмөндөтүү капыл-тапылынан ишке ашып кетсе, анда КСДПны көпчүлүк коалициядан арадан бери чыгара салышат да бийликке ыктагандар жаңы партияга кулк этип кирип кетишет. Анан КСДПны иштен ыдыраткандар парламенттик шайлоодо көпчүлүк добушка ээ болсок дегенде эки көзү төрт. Акаев торунда Абсамат Масалиев жетектеген коммунисттерди да ушундай ыкма менен экиге ажыратып, Ашмалтайын чыгарышкан ыкма эсибизде. Азыр ошол ыкманын жээнбековчулар методду ишке ашып жатат. Бирок КСДП ушунча жылдык ийгиликтерин жөндөн жөн эле тарттырып ийип, оозун ачып олтуруп калчу партия эмес. Төрөбаев мат болду. Бакыт Төрөбаев саясатта ары чабылып, бери чабыла берип, эч жактан бери саясий өлүккө айлангандыгы көп болду. Бул жигит мыйзамды уруп ойнобой мансап байлыгы үчүн этбетинен кеткен эргул экендигин өзүнүн жүрүштөрү менен ташка тамга баскандай тастыктаган. Бишкек шаардык кеңештеги Өнүгүү фракциясынын депутаттык мандатына тапшырган Аликбай Сариевдин ордуна өзүнүн акчалуу досу Алаберди Парпиевди депутат кылууга жан үрөп, көп аракет кылды. Мыйзам боюнча кезек тизмеде 10-чу орунда жазылган Эдик Досиевдики болчу. Парпиев болсо тизмеде 12-чи болуп жазылган. Төрөбаев Парпиев үчүн бир катар мыйзамсыз аракеттерге барып, өз билемдигин кылды. Убакытты созду, акча коротту. Аягында мыйзам үстөмдүгү орноп, БШК тизме боюнча Эдик Досиевке мандат берди. Ошентип Төрөбаев мат болуп, бир аз көзү ачыла түшкөндөй болду. Эмки шайлоодо Төрөбаев саясаттан сүрүлө тургандардын ана башында тура турган болуп калды. Ылайым ошондой болсун дейли. Жеңиш Разаков Тажикстандын агентиби. Эсиңерде болсо, бирдиктүү Тажикстан оппозициялык кыймылынын лидери Шабноби Сабири вице-премьер Жеңиш Разаковду тажик тараптын Кыргызстандагы агенти экендигин айтып чыккан. Бирок бул кабарга биздин бийлик маани берген эмес. Төмөндө Разаковдун 2010-жылы Тажикстанга барып, алардын УКМКсынан колго түшкөнүн, 3 күн ал жакта камакта жатканын Баткен ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Алымбековго жазган түшүнүк катында мойнуна алып жатабы. Суро, ал 3 күн ичинде көп маалыматты саткан жок деп ким кепилдик берет? Балким ошондон тартып алардын агенти болуп чыга келгендир. Баса, ал жака 20 килограмм героин алып барып колго түшкөнү чынбы? Кыскасы, мындай чыккынчы саткын контрабандисттерге бийлик тез арада чара көрөбү? Ага төмөндө анын жазган түшүнүк каты кашкайган далил эмей эмне? Буга чейин Жеңиш Разаковду Тажикстандын шпиону деген жарлык не болот? Берки кол жазманы окуп баа берсеңер болот. Акматов Манастын өнүгүү ишин өлтүрөбү? Манас аэропортун өткөн жылдын декабрь айынан бери башкарып жаткан Нурлан Акматов иштин көзүн билбеген кадр экендиги айтыла баштады. Негизи аны бул кызматка каражаттын күчү менен эле келген дешүүдө. Ал мурунку министр Нурлан Сулаймановдун бир тууган кайниси болот. 2007-жылы аны Максим Бакиев атасы аркылуу бажы кызматынын төрагасы кылып дайындаткан. Ошол учурда бажы кызматындагы коррупция укмуш гүлдөп, мамлекеттин канын соруп турган. Ошентип Бакиевтерге аюу кызматын өтөгөн Акматов Максим менен достук мамиледе болуп келгендигин көпчүлүк жакшы билет. 2011-жылы Газпром Кыргызстан жеке менчик ишканасынын ген директорунун орун басары болуп дайындалган. Чынында аэропорттун ишин мурунку жетекчи Эмир Чукуев алдыга жылдырып өнүгүү маселеси боюнча купулга тола турган иштерди жасаган. Акматов болсо ал өнүгүү жолундагы иштерди уланта албай, же өзү бир жаңы реформаны баштай албай, айтар өз билемдик менен кызыктай иш алып барып жаткандыгы ачыктала баштады. Акматов даңазалуу райым миллион менен кандос экендиги айтылууда. Кыскасы, бийлик Манасты гүлдөтө турган кадр эмес, талкалап таш талканын чыгара турган кадрды алып келди беле. Белгилей кетсек, бийлик Чукуевди кызматтан алгандан кийин, анын ордуна 1-2 күндөн кийин мандемдүү кадрларды дайындап, катуу сынга кабылган. Алардын бири Камчы Көлбаевдин кан кудасы болуп чыккан. Акматов деле ошол мандемдүүлөрдүн бири экен. Демек, Акматов бул темпи менен аэропортту ала салдырбаса эле болду.
Талас областы 2018 жылы Кыргызстандын өнөр жайынын жалпы көлөмүнүн өсүшүнө 0,5% гана салым кошуптур. Башкача айтканда 1 миллиард 348 миң 3 миллион сомдук продукция чыгарган. Ал эми айыл чарба продукциясынын болсо 17 миллиард 348,4 миллион сомго өндүрүлүптүр. Өткөн жылы 45,4 чарчы метр турак жай салынып, ага көчүп кирген таластыктар жыргап, кунаап жашап калышыптыр. Бул эң кичинекей Талас областы жөнүндө айтылган жумок. Мындай жумок башка 6 областтан Бишкек жана Ош шаарлары боюнча да бар. Кыргызстан боюнча ушундай жумоктор илгертен эле бар. Аны Статкомитет деген айтат. Буга ким ишенет? 2009 жылы күзүндө Бакиев бийлигинин Таластагы асмандан түшкөн зам губернатору Касым Чаргунов да Талас шаарынын стадионуна чогулган элдин кулагына ушундай таризде жумак айтып баштаганда жашоо турмушун эл өзү оңоп жатат. Ага силердин кандай тиешиңер бар деп трибунадан кууп түшкөн. Шылуундук өркүндөгөндө Сейф бизнес компаниясы элди сызга отургузабы? Акыркы кездердеги тармактык маркетинг аталган бизнестин чапанын жамынып, элди алдап, акчаларын алып сызга отургузган аферист шылуундар арбыды. Өкүнүчтүүсү алданган сайын ошол тармактык бизнеске жармашкандар жалкпай коюшту. Ат деле мүдүрүлгөн жерин кайра баспайт экен. Мына учурда Сейф бизнес тармактын бизнес Кыргызстанда аябай кулачын жайды. Учурда бул тармакта чыгармачылдардын саны 40 миңден ашат экен. Элге жарыгы тийип жатса кут болсун дейле. Ага эч ким ичи таардык кылбайт. Тилекке каршы бирок деген маселе бар. Дегенибиз бул Сейф бизнес компаниясы. Аттыккан тармактык бизнестин түпкү маңызына үңүлгөн адам шылуун, алдамчылыктын жытын сезбей койбойт. Анткени кызылдай эле алдамчылыкка ыңгайлашкан иттин өлүгү мурдуңа бур этет. Сөзүбүз куру болбосу үчүн бул компаниянын иштөө системасына абай салып көрөлү. Эгер кимде-ким Сейф бизнес компаниясына мүчө болуп иштегиси келсе, 15 миң сом төлөп кириш керек экен. Демек акчаларына ичи ачышып, алданып калгандар кимдир бирөөгө доо коюшу кыйын. Мүмкүн болгон күндө дагы укуктук жактан далилдөө мүмкүн эмес. Анткени сенин акчаңа бычып, курамында синтетикага, гормон, химикат жана башка зыяндуу заттар жок деген косметикалык продукталарды колунда карматып, эчак иттен чыгарып койгон болушат. Анан эр болсоң далилдеп көр. Нечендеген адамдар акчаларынан айырылып сызга отуруп жаткан жагдайга укук коргоо органдары алакан жайгандан башка чара көрө алышпайт. Маселенин көйгөйү ушунда жатат. Айрыйыны бул Сейф бизнес компаниясынын ачылганына 2 жыл болуптур. Жетекчиси Бакыт Алиев деген 1992 жылы туулган жаш жигит экен. Учурда иши жүрүп ити чөп жеп жаткан кези. Болсун, тапканы өзүнө буйрусун. Бирок эртең Сейф бизнеске акчасын салып, байыйбыз деген үмүткө жетеленип, алданып калгандар наразы болуп, тескери баталарын берип каргашса кантер экен. Элдин убалы жаманда, үйүндө тынч уктай алабы? Мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Маалыматтардын маани маңызын 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Сиздер менен Мырзакан Мамашев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.